Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү биздин өтүүчү темабыз Алыкулдун махабат темасындагы лирикалары. Сабактын максаты окуучулар Алыкулдун чыгармаларынан махабат темасына кайрылышат. Уккан жана окугандарын сакташып, өз турмушунда колдоно билишет. Сүйүүнү таза сактоого, ынтымактуулукка, адептүүлүккө жана камкордукка тарбияланышат. Алыкул Осмоновдун бизге махабат темасы боюнча талкуулай турган чыгармаларынан карасак, сулууга, сүйүү жана мен, аялга, бул ырларында жеке ыза таарынычын унуткан, дүйнөгө калыс карап, махабатка чыныгы позициясын таасын билдиргени баяндалат. Жана ошондой эле дагы түп суусу, келсем жоксуң, боз бала, ай, Жамиля, Жамиля, бул ырларында махабат темасына көп кайрылгандыгы байкалат. Осмоновдун махабат темасына да көп кайрылгандыгы анын бир даарында, мисалы үчүн түп суусу, келсем жоксуң деген чыгармасында. Бул лирикалык жеке өзүнүн атынан кайрылган эмес балдар мында. Бул лирикалык каармандын атынан жалпылаштырылган ашыктык сырын айта билген экендиги байкалат. Дагы ошондой эле бул чыгармасында байкасаңар, мисалы үчүн өз маалында, ошол ырларда өз маалында бүткүл советтик поэзиядагыдай эле сүйүү темасы көбүнчө коомдук өндүрүш, элге пайдалуу жумуш, эмгек күндүн аздыгы же көптүгү менен байланыштырып ырдалган. Мисалы түп суусу деген ырында лирикалык каарман аркы өйдө колхоз кызы Канымгүлдөй жары барын билдирет ушул чыгармада. Анын ашык кылчу сапаттарын учкай мүнөздөп өтөт дагы көксөгөн жары. Бул кайдагы эмгек күнү жок немеде өзүн теңсинбей жүргөнүн жана ошондой эле акырында колхоз кызы Канымгүлдүн Дарты үчүн колхозуна мүчө болуп албасам деп оолугат. Ал эми келсем жоксуң деген чыгармасында балдар. Бул ырында дагы бир лирикалык каарман өзүн жалбарып айылга чакырган сүйгөн жарын издеп барып, үйүнөн таппай катуу кейишке малынганын жарыя кылат. Бирок ашыгы миң сүйүүгө барабар келген жазгы айдоонун камын көрүп кеткенин билип, көксөсү суютта чексиз кубанычка термелет. Осмоновдун айрым ырларында негизинен жаш убагында керт башынан кечирген махабат машакаттарын эскертет, талдоого алат, сагынат. Ошондой эле жаңы бир сүйүү кумарын самайт. Булардын көпчүлүгүндө нукура жөндүү ой сезимдин, рухий толгонунун, чынчылдыктын демилеби жок. Ал эми сүйүү кыял, сулууга деген чыгармаларында болсо, Алыкулдун ашыктык сезиминин чын эле кишилик сезим экенинен жана кыз келиндерин чындап сүйө билээринен шектенет. Алыкулдун кыска өмүрүндө балдар турмуштан көп азап тарткан, жада калса сүзөктүү оорудан кутулбай көп жапа чеккен, бала чакасы жогунан арманга кабылган, айтор тирүүлүккө тиртеңдеп карагыдай, тагдырга кадыресе таараңгыдай, үмүтсүзлүккө белчесинен баткыдай абалда жүргөн. Бирок ал поэзиясында көңүлүн чөктүрмө, ыдынын өчүрмө, күдөр үздүрмө мотивдерди атайын берилип ырдаган эмес. Дал ушундай эле сыңарындай бул Алыкул өз өмүрүндө махабаттан да көп ирет шабайы сууган, көңүлү калган учурлары болгон. Демек бул өзүнүн махабат тууралуу чыгармаларында бул айта турган оюн өзүнүн атынан эмес, жалпы лирикалык каармандын атынан сырларын айткандыгын баяндадык, балдар. Кана эмесе ошолордон саптарынан окуйлучу. Жылан таштап, зар төгүп, от чачып, эр сеники шылдың кылмак, ойномок. Бирок түшүн, акылы кем жаш сүйүү, ошентсе да сенден көңүлүм калган жок. Мына бул саптарды эмнени айтып атат? Жада калса дейт, зарын төккөн, от чачкан дейт. Кандай кылып ойносо да дейт, бирок дейт, мен эмне дейт, ошол жаш сүйүүдөн көңүлүм калган жок деген ойду баяндап атат. Андан тышкары, билем, анын туш тарабы терең жар, өзү зоокка туш жете албай болгон зар. Эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн, мен сүйүүгө теңелүүгө акым бар деп. Жада калса өлүмдөн дегер күчтүү болсо дейт, мен ага теңелүүгө акым бар деп атат. Бул саптарда махабаттан көп ирет көңүлү калган дейт. Көңүлү каалган болсо дагы дейт, шабайы сууган болсо дагы, ак жоолуктарга карата калыс, ызаттуу мамилесинен таптакыр колжогон эмес дегендиги баяндалып турат. Эми акырында бул сабагыбыздын аягында балдар жыйынтыктоо иретинде биз Алыкулдун лирикаларындагы сага таасир эткен саптар кайсылар? Мына ошону талдап чыккыла. Жана ошондой сага жаккан ырларына ой толгоо дил баян жазабыз. Үй тапшырманы болсо Google класска же Telegramга салабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.